урматтуу мусулман бир тууган, чыныгы сүйүү. Bir jigit üylөнгөнүмө 20 жыл болуптур дейт. Годовщина 20 жыл юбилей. 21 жылга өтүп жатат дейт. Аялыма келдим дагы, өмүр жолдошуга балдарын эсиге айтып, эгер рухсат берсең, келе жаткан демалыш, воскресенье, приглашаю тебе, сени чакырып атам, сен танда, выбери, какой ресторан хочешь, вместе будем посидеть, мындай дептир, аялыга. Бирге отуруп, 20 жылдык юбилей өткөзөбүз дептир. Менде сюрпризим бар, сага сюрприз кылам деп. Бул жигит. Аялы жигитке карап туруп айтат, а может сен башка аялы менен барасың дейт. Мени менен эмес, башка аялды приглашать эт дептир. Мен билем. Ал аял сени көбүрөөк жакшы көрөт. Менден көп сени сүйөт. Ошол аялды чакырбайсыңбы дептир. Десе эркек, кайсы аял? Эмне деп атасың? Ал аял менден сени көбүрөөк сүйөт. Ошол аялды бир чакырбайсыңбы ресторанга? Кимди айтасың десе, сени төрөп ак сүтүн берген апаңды ресторанга бир чакыр. Атаң өлгөндөн бери сен энеңди бир ресторанга, кафеге чакыр элексиң. Ойлосом, атамдын өткөнүнө 19 жыл болуптур дейт. Канча жыл? Атамдын өлгөнүнө 19 жыл болуптур. Bir жолу апамды кафеге, ресторанга чакырбаппын дейт. Телефон алдым. Апама чалдым дейт. Апажан, энежан, рухсат берсең келерки демалыш воскресенье, суббота, сага кайсы күн туш келсе, мүмкүн болса мен сени ресторанга, кафеге чакырам. Кайсы жерге кааласаң сен танда десе, ай балам, эмне болду? Тынчтыкпы? Сага бирдеме болдубу? Жок. Аялың менен бир нерсе болдубу? Жок. Неберелериме бирдеме болдубу? Жок. 3 балам бар дейт. Бизнесим бар дейт. Жумушум бар. Энемди унутуп коюппун дейт. Турмуштун тирикчилиги менен дейт. Апамды кафеге, ресторанга чакырсам, апам мен үчүн коркот дейт. Ой балам, тынчпы, үйдө бир нерсе болдубу? Жок апа, сарсана болбо, ылкак болбо, кыжалат болбо. Мен демалыш күнү саат шунчада келип сизди алып кетем. Кафеге барып, экөөбүз бирге отуруп бир сырдашалык, баардашалык, сүйлөшөлүк. Убакыт келди дейт. Воскресенье машинемди минип, катта эшикке атамдын эски үйүнө келсем дейт. Апам 1 саат алдын кийинип чыгып алып эшикте күтүп атыптыр дейт. Аяка басып, бияка басып, машинемди токтотуп, апама карап, мындай үстүгө карасам, атам өлөр жылы 19 жыл мурда алып берген көйнөгүн кийип алыптыр дейт. Атам өлөр 19 жыл мурда алып берген көйнөгүн кийип, көчөдө сарсана болуп мени күтүп туруптур дейт. Машинемдин эшигин ачып, апамды отургуздум да, кайсы кафеге десем дейт. Балам, сен атаң менен илгери барып отурат элек. Старый, жөнөкөй крутой кафе эмес, мурда атасы бу бала кичинекей кезде алып барып жүрүп, ошо кафеге дейт, алып келдим дейт. Кафеге отурдук. Меню кагазды берди дейт. Официанткалар карап, апа кайсы тамак жейсиң деп апама карасам, апам карап окуй албайт дейт. Көзү жетпей кыйналып атат дейт. Ачкысы жок, окуй албайт экен дейт. Апамдын көзү мурдагыдай көрбөй калыптыр дейт. Ийнеге жигит өткөзсө жөнөкөй өткөзөт эле, менин кийимимди тигет эле дейт. Мага китеп окуп берет эле, жомок окуп берет эле. Мага иман тарбиясын берет эле. Апама карап айттым дейт, апа, кел мен окуйм. Деп анан апамдын колунан тамак тизмесин алып окудум дейт. Мампары бар, лагман бар, кафе, башка. Карасам апамдын көзүнөн жаш ыйлап атат дейт. Балам дейт. Эмне ыйлайсың апа десем дейт. Балам, билесиңби сен кичинекей кезиңде мен сага окуп берет элем. Бүгүн сен мага окуп жатасың. Мурда сен окуй албайдың, мен сага окуп тандайт элем тамак. Бүгүн сен тандап калыпсың балам дейт. Анан карап, апа дедим дейт. 20 жылдан бери карызды төлөбөпмүн. Ошо карызды төлөй турган убакыт келди. Апа сен шашпа, мен сага тандайм дейт. Тамактарды тандадык. Апам менен тамак жедик. Кичинекей кезимди, атамдын мектепке барган кезимди, садикке барган кезимди, апам кийинкен кезимди көп сүйлөп отуруп, түнгү саат 12-1 болуп калыптыр дейт. Канча болуптур? Анан кафеден чыктык дейт.
Кайра машинеге отургузуп үйгө келатам дейт. Үйгө келсем апам айтат, балам дейт. Сен вторник телефон чалдың, кафеге чакырып. Суббота, воскресеньеге чейин бардык соседтерге, кошуналарга, подружкаларыма айттым, балам мени кафеге чакырып атат. Бардык айттым, азыр бар. Азыр баргандан кийин телефонду чалып бар айтам, кафеде кандай отурдук. Барын айтам. Алар чыдамсыздык менен күтүп жатат деди дейт. Үйдүн астыга келип, машинеден апамды түшүрсөм, колудан өптүм, чекесинен өптүм, апам мындай деди. Балам, жаным, макулду сен дагы бир жолу келсек кафеге деди дейт. Мен айттым дейт, апажан, сен мени кафеге чакырсаң жок дейинби? Барам, келем десем дейт, ну бир условия, шартым бар деди дейт. Эмне шарт десе, келерки кийин кафеге келгенде акчасын мен төлөймүн деди дейт. За мой счет деди, менин эсебимден деди дейт. Боптур апа, рахмат. Иншалла сиздин эсебиңизден келебиз дедим дейт. Дагы бир келип отуралы дейт. Кайра жумуш, бизнес чуркадым дейт. Күн өттү, ай өттү. Апам каза болуп калды дейт. Апам бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Апам каза болгондон кийин бир жума, 2 жумадан кийин баягы кафеден бизге кат келди, чакыруу, приглашение. 2 адамга силерге стол заказ кылынган, келип тамактанып эс алып кеткиле деди дейт. Аялымды алып, өмүр жолдошум менен баягы кафеге келсем, апам экөөбүз отурган столду заказ кылыптыр. Ошону ээлеп коюптур. Аялым экөөбүз отурдук дагы, тамактандап жатсак, официантка бир кат алып келди дейт. Конвертти ачып окусам, балам, мен көптөн бери рак менен ооруп аттым. Сени сарсана болсун деп айтпадым. Кыйналбасын дедим. Мен билет элем, сени менен кайра кафеге келишке убагым жок эле. Бирок пенсиямды алганда кафеге акчаны төлөп койдум. Эми сен аялың менен келип, жырга отуруп кеткин. Сени бекем сүйгөн, жаныдан артык көргөн, 2 дүйнө бактылуулукту каалаган сени сүйгөн апаң деп подпись койгон. Астына мындай дейт, балам, сен ошол кечени билесиңби? Ал кече мен үчүн өтө өзгөчө кече болгон. Жашоомо келгенине бир, атаң өткөндөн бери 19 жылдан бери мен эң бактылуу кечем ошол кече болду деп. Урматтуу мусулман бир тууган, сүйүү эмне экен? Энелерди сүйүү. Урматтуу мусулман бир тууган, бир жаназага барып калдык. Турмуштагы акыйкат, өзүң суроо бер. Жаназага барсак, кошунам өлгөн, ажеке жаназага бирге баралы болуптур. Жаназаны окугандан кийин энеси каза болгон бала жаназада ыйлап жатат. Майытты алып баратса ыйлайт, кабырга барганда ыйлайт. Досудан сурадык. Бул апасын ушунча жакшы көрөбү? Жаназада токтогон жок, машинеде келатсак токтогон жок, мүрзөгө келсек токтогон жок, майытты койсок токтогон жок. Кошун айтты, жок. Бул апасын катуу сүйбөйт. Бул өкүнүү. Өкүнүү деген эмне болот? Желет этип ыйлап атат дейт. Эмне үчүн десе, 3 жылдан бери апасын зиярат кылган жок эле дейт. Акыркы 20 күн апасы ооруканада жатты. Ой, балам, көрүп калайын кел деди. Келген жок. 3 жылдан бери апасын кабар алган эмес эле деди. 20 күн больницада апасы эшикти карап келе бекен деп күтүп жатты. Бирок бул келген жок. Каза болгондон кийин мына келип анын суук денесин көрүп эми өкүнүп атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, ооба, турмуш, тирикчилик деп жүрө бербестен, негизги бизди бул дүйнөгө алып келип ак сүтүн берген энелерибизди унутпайлы. Ата энелерибизди сүйөлү. 14 февраль келген кезде анан сүйүү күнү деп башкаларга сүйүүңдү арнайсың, гүл белек кыласың, башка кыласың. Урматтуу мусулман бир тууган, аялыңды жетелеп магазиндерге барганда, шоппингке барган сыяктуу, кээде апаңды жетелечи. Энеңди бир жетелечи. Сен мектепке барган кезде эсиңдеби? Жолдон өткүчүң артыңдан карап турган ким эле? Сен тура эле эрте менен чайын кайнатып ысык наны менен сени туруп курсагыңды тойгозуп кет деп мектепке узаткан ким эле?
Sen toymoyunça al toybойт эле. Sen уктабасаң уктабайт эле. Сага дайым өзүнүн сүйүүсүн берди. Ден соолугу начарлаган сайын сага жашоо тартуулады. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биз ата энебизди да жакшы сүйө албай калдык.